Мана паспорт объекта дейт. Наименование объекта строительства школы Полис Куманбек, город Жалал-Абад дейт. Так. Бұл жаңы құрылып жатқан мектеп. Мына примерный сюжетін көріп отырсыңдар, ондай болады екен. Бұл Кембридж системасында оқыта тұрған мектеп. Мындай башталышы 24 жылдың 4 кварталында башталған екен. Мына бұйырса 3 квартал биыл бүтөт. 1 сентябрьга бұл мектеп ашылып қалады деген ишениш бар. Мына сілер көріп жатқандай қатты иштер жүріп жатат. Жаңы мектеп құрылып атат. Бұл мына Дастан Грант туштагы бұл жақ мэрия. Азыр көрсөтөм силерге, үстүгө чыгайын. Мына быйыл 1 сентябрьга бүтүрүп ишке киргизебиз деп атат. Өзү акыркы жылдар Жалал-Абадта өтө бат курулуштар курулуп атат. Мурун жылдап курулган объекттер 1 жылга жетпей эле бүтүп калып атат. Мына Дастан Грант. Бұл Кембридж деген мектеп құрылып жатат. Бұл өзүңөр билгендей Бишкекте ошондой мектеп бар. Бирок Бишкектегиден эмне бир айырмачылыгы бар. Бишкекте 1 жылга 9.000-14 000 долларга чейин болсо, окуу баасычы Жалал-Абадта 4 000. 2 эсе 3 эсе арзан болот Жалал-Абадта. Мына азыр ичинде мына вентиляциялар коюлуп жатат. Могул жерде библиотека болот. Өзгөчө бул заманбап мектеп болот. Барыңарга маалым болгондой, эң күчтүү системалардын бири дүйнө жүзүндө бул Кембридж окуу системасы. Ошол система менен мына курулуп жаткан мектеп. Азыр дагы бир өзгөчөлүгүн көрсөтөйт. Бул Жалал-Абадтагы жаңы борбор аянтынын жанында курулуп жатат да. Мына карасаңар, мурдагы түрмөкананын ордуга азыр Жалал-Абадтын мэриясы курулуп жатат. Бул жерде борбордук аянт болот. Могу жолдон өтсөң эле могу мектеп. Ушул бир центральный мектептерди бир болот деп айтсак болот да. Мына мисалы үчүн кече 3-4 күн мурун келгенде могу дубалдар жок эле, мындай ачык эле. Азыр уже болуп калды. Бул өтө ылдамдык менен курулуп жатат бул объект. Бул жактарды карасак, могул жерлерде полялар болот, буйруса спорт аянтчалар болот. Бул жагын карасаңар, мына спорт залы болот. Арт жагында дагы аянтчалар болот. Могул жерде жаш балдар үчүн жанагы бул жакта дем алып, эс алып ойной турган площадкалар болот могул жерде. Могул жаңы үйлөр, могул поликлиника бар бул жерде. Могул ГКНБнын сотрудниктери жашаган домдор, могул домдорду артында Осман Резиденс 1 президент уже ачкычтарын берип кетти. Бул жерде Элит Тауэр деген жилой комплекс курулуп атат. Могул жер спортзал болот. Бул жерде дагы бир күн дагы кызык болсо келип толугу менен экскурсия кылып көрсөтүп айтып кетем. Өзү мен мына 3-4 күн мурун келгенимде могу шубак жок эле. Бүгүн уже могу кырагыла шубактар, могу вентиляциялар жок эле. Вентиляциялар туруп калыптыр. Могул жерде толугу заманбап ичи вентиляция, кондиционирование дегендей. Баса иштерде, туалеттери иштерде болот. Санузелдерчи, мындай жерлерге балдар эшикке чыгып, жердеги тешикке жанагысын иштерин кылып айтты. Ичкериде лабораториялар, дагы эртең бүрсү күнү келип бир ичидеги лабораторияларды башка нерселерди тартып кетемин. Мына кимге кызык болсо жазгыла. Бул Жалал-Абадтагы Кембридж системасыдагы жаңы курулуп жаткан мектеп. Бундай мектептер өтө аз Кыргызстанда. Бирөөсү Бишкекте, мына чисто мындай. Экинчиси Жалал-Абадта болот да, Жалал-Абадта. Эми берги системасы менен окуткандар бар, бирок ал башка мектептер просто системаны алган. Бул мектеп таза ошол Кембридж системасыга
дал келе турган болуп курулуп атат нөлдөн. Ошо мектепке кандай условиялар болсо, кандай талап болсо, ошо талаптар менен курулуп атат. Мына азыр могу сыртынан көрсөтүп коеюн мектепти. Мына көрүп атасыңар, 1-2 ай мурун эле эчтеке жок эле уже мындай көтөрүлүп калыптыр. Мен жана айтып кетип аткан мына Осман Резиденс, Элит Тауэрс. Бул жерге дагы бир нече үйлөр салынат. Буюрса 31 августка бул площадьте майрам өтөт. Дастан Гранд мейманканасы мына болжол.